ал Манас деген тарыхта болгон эмес. Тарыхчылардан не боюнан сурагыла, болгон эмес. Же Манас айтып эле отурасыздар. Ай, деп эле. Уксаң бир эмне дейт? Манасты, деп. Сен отура эле кара жорго минтип билеп, кара жорго минтип деп билеп жүрө эле. Билгениңер кара жорго. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен ар дайым ар качан сиздер менен Кыргызымдын руханий байлыктары тууралуу, деги Кыргыз мамлекетинин азыркы абалы, жаштардын орду тууралуу өзүмдүн ой пикиримди, көз караштарымды сиздерге бөлүшүп келем. Урматтуу мекендештер, менин видеолорумду, кайрылууларымды, ой пикирлеримди көптөгөн 100 миңдеген адамдар көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди ошол жерге жазып мага суроо калтырган экенсиздер. Көпчүлүгүнүн суроосу: сен өзүң кимди тандайсың? Кайсы партиядасың? Сен Кыргызстан канткенде жаркын келечекке ээ болот деген ойдосуң деп мага абдан көп суроо узатасыздар. Урматтуу мекендештер, Кыргыздын жаркын келечеги Кыргызды сүйгөн, Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, Кыргыздын баатырларын тааныган инсандар гана Кыргызды туу чокуга жеткирип, жаркын келечегин түзө алат деген пикирдемин. Мына акыркы учурлар өзүңүздөр көрүп жаткандай социалдык тармактарда, интернет желелеринде Манасты кордоп, пул жууган тряпкадай жерге тебелеп аткан эр азаматтарды көрүп алып, ошолорду колдогон адамдар да чыгып атат. Биздин улуу жазуучубуз, залкарыбыз Чыңгыз Айтматов Манас бул Кыргыздын руханий байлыгынын туу чокусу деп айткан. Урматтуу мекендештер, биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусун тебелеп, ошону жок деген инсандарды кантип колдойсуздар? Кыргыздын кара жору бийи 1000 дартка даба. Ошол кара жорго бийи менен биз 1000 дартыбызга даба таап, ушунчалык эргүү алып, кара жорго бийи менен канчалаган санаа ойлорду жеңет элек. Мына биз Орусиядагы, айрыкча Москвадагы мекендештер Кыргызстанга болгон кусалыгыбызды, сагынчыбызды бирде Чыңгыз Айтматовдун айкелине барып, бирде Манастын айкелине барып, ошол жерде туруп Кыргызстаныбызга болгон сагынычыбызды аз да болсо таркатып келебиз. Анан кантип Манас жок, кара жорго бийин бийлебегиле, бул болбогон бий деген инсандарды колдой алабыз? Манас жок болсо, дүйнө жүзүндө Манасты ЮНЕСКОга кошот беле? Биз ошол Манасты окуп, Манастын каникейин окуп, каникей сыяктуу акылман бололу, өзүбүздүн агаларыбызга, жора жолдошторубузга, энелерибизге баатырлык тукту берели деп, ушул кошойго окшогон Кыргыздын эгемендүүлүгүнө, Кыргыздын ушундай бир керемет атын дүйнөгө тааныта турган азаматтарыбызга канда кайшыгын тигип берели деп, акылман бололу деп жашап жүрбөйбүзбү? Урматтуу мекендештер, мен 2011-жылы Москва шаарына окуганы келгенде, студенттер арасында олтурганымда культурология деген сабактан берген орус эжейибиз дүйнө жүзүндө эң көлөмдүү жана маңыздуу эпос бул кайсы дегенде, керек болсо орус улутундагы студенттер тамшанып, сыймыктанып, Манас эпосу деп жооп беришкен эле. Мен ошондо өзүмдүн кыргыз экендигиме, Кыргыздын кызы экендигиме сыймыктанып, башымды бийик көтөрүп, азыр Кыргызстан өнүкпөй турса дагы, кыйынчылыктарга кептелип, жаңы эгемендүүлүктү алган жаш мамлекет болсо дагы, мен өзүмдүн Манасым бар экендигине, ушундай Кыргыздын кара жоргосу бар экендигине, салт санаабыз, үрп адаттарыбыз бар экендигине сыймыктанып жүрсөм, ошону тебелеген инсандар кантип сиздерге баатыр, кантип сиздерге патриот көрүнүп атат, мен ушуга түк түшүнбөйм.